Казакстандын Сенаты жыл жыйынтыгын чыгарды. Жогорку палатанын төрагасы быйылкы мыйзам чыгаруу ишинин жыйынтыгына токтолду. 2024 парламент баш аягы 104 мыйзам кабыл алды. Маулен Ашымбаев белгилегендей, кабыл алынган документтер мамлекет башчысынын тапшырмаларын аткарууга, ошондой эле өлкөнүн саясий жана туруктуу социалдык экономикалык өнүгүүсүн камсыздоого, калктын аярылуу катмарын коргоого жана башка маанилүү милдеттерди ишке ашырууга багытталган. Ар кандай маселелер боюнча өкмөттө 180ге жакын депутаттык суроо талап жөнөтүлдү. Палатанын спикери 2025 жылга милдеттерди белгиледи. Алар сенаторлордун мыйзам чыгаруу ишин андан ары күчөтүүнү жана региондор менен өз ара аракеттенүүнү күчөтүүнү көздөйт. Эртеңден баштап сиздердин өңүрлөргө сапарларыңыз башталады. Сапар барысында Эртеңден баштап аймактарга сапарларыбыз башталат. Сапар учурунда жашоочуларды тынчсыздандырган актуалдуу маселелерге өзгөчө көңүл бурушубуз керек. Ошондой эле калк үчүн кабыл алынган мыйзамдардын маанисин кеңири түшүндүрүү зарыл. Келерки жылы Сенат Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаевдин тапшырмасына ылайык иштелип чыккан жаңы бюджет, салык, суу, курулуш кодекстерин карайт. Сайкес әзірленген жаңа бюджет, салық, су, құрылыс кодекстерін қарайтын болады.